урматтуу Ренат Темирбекович. Биз өткөн жума шайлоочулар менен жолугушуп келдик. Биз бир канча депутат Талас облусуна бардык. Ошол жерде бизге шайлоочулар ушул сиздердин ишкана жөнүндө бир канча маселени айтышты. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Мына бир жылдан бери ушул бир ондогон адамдар ушул жерге мамлекеттик мүлк фондуна арызын албай келип, мына ушундай чоң бир тастыктоочу документтер менен жүрүшөт. Бул баягы Таластагы соода базары тууралуу. 92-жылы приватизация башталганда Талас шаарынын Борбордук базарынан ошол чет жакасынан 52 адам госакция менен жерлерди сатып алышкан экен. Колдорунда биз көрдүк бардык тастыктоочу документтери турат. Бирок ушул мүлк фондунун Талас облусунда өкүлчүлүгү булар менен соттошуп, ошол жерди алайын деп атат. Эми алар жүзгө чукул адам. Өздөрү ошол жерден жанын багып атса, мамлекет биздин жарандарга жетиштүү иш менен камсыздай албаса, анан ошол убакта сатып алган мыйзамдуу бардык документтери турса дагы соттошуп ошол жерди алам деп атса, аны өздөрү айтып атышат, ушул өкмөттөгү азыркы премьер-министрдин орун басарларынын бирөөсү түздөн-түз кызыкчылыгы бар деп атат. Мурда мамлекеттик мүлк фондунда иштеп кеткен экен, Таласта иштеп кеткен экен. Ошондой жерлерди карасаңыздар, алар ачыгын айтып атат, бизди мамлекет өзгөчө мына мамлекеттик мүлк фонду рейдерлик жол менен тартып алуу аракетинде деп турат. Мына Конституциянын 12-чи стадиясына карап көргүлө, биз баары буларды мындай жеке менчикти биз коргошубуз керек. Султаналиев деген жеке ишкер буларды талашып жүдөтүп атыптыр. Сот дагы булардын кызыкчылыгын коргобой атыптыр. Ошон үчүн сиз мына жаңы жетекчи катары келдиңиз. Өзүңүз ушуну жеке көзөмөлгө алып, ошол Таластан келген арызы бар адамдарды кабыл алып, алардын базарын мындай жол менен, мыйзамсыз жол менен тартып алууга бөгөт коесуз деген үмүттөмүн. Рахмат. Рахмат, Жанарбек Кубанович. Маалымат берип коеюн 1 мүнөттүк. Бул боюнча биз жарандар менен бир нече ирет жолуктук, мүлк фондунда жолуктук. Өзүмдүн телефонумду да бергем, чалып атышат, маселелер болсо сүйлөшүп атабыз. Бир комиссиябыз барып келген, ал фонддун комиссиясы болчу. Ошонун алкагында 34 иск бар, 34 иск боюнча 12 боюнча документтер такталды. Ал эме боюнча биз отзыв кылдык исктерди. Азыр ошол 22 маселе калды. Ушул жуманын биринчи күнүндө бизде да мешвет комиссия түзүлгөн. Аяка да Финполициядан, ГРСТен башка өкүлдөр кирди. Ошолор биринчи күндөн бери барып иштеп атышат азыр Талас шаарында. Биз алардын да азыр жумушунун аягын күтөбүз. Ошондон кийин да кошумча маалымат беребиз. Бирок биздин кызыкчылыгыбыз бар, биз ал маселе боюнча иштеп атабыз. Толук маалыматты биз да ошо комиссиянын иши бүткөндөн биз беребиз сизге. Рахмат. Ошону адилеттүү көзөмөлдөп берсеңиз, бул маселе биздин дагы депутаттардын көзөмөлүндө сөзсүз болот. Рахмат.